Ушундай акыбал менен бул кыздын сакын не кереги бар? Жакшы кыздар толтура. Бул кызга үйлөнбөйсүң. Жеп коюңбу? Кимди жакшы көрөсүң? Азыр мен барайынчы. Ким менин кызымды тиштейм деген? Сәтежем. Сен тарбиялаган балдардын баары жыргайт окшойт, Кичинекей балдар тамырчыл болот да. Дароо эле жакшы адамды сезишет. Ушундай ширин балдарды кантип жакшы көрбөйсүң? Батыраак эле бешти бүтүп, тиги балдар менен иштеп баштасам экен. Кой, биринчи өзүң төрөдө. Баса Азамат менен мамилең кандай? Бизчи дем алыш күнү ата-энесиникине барабыз. Анан карындашым менен таанышам. Анан манты тиебиз. Буюрса быйыл жайында тойлойт экенбиз да, Бетте тойлойбуз. Не болду? Азыр Не болуп кетти? Эже? İçim ağrıdı. Доктурга көрүндүңбү? жок, кээде ушинтип ооруп кайра тарап кетем. Апе, ден соолук менен да ушинтип тамашалышабы. Эртерээк көрүн доктурга. Коркуп атасың. Коркпо. Ата-энем сени жакшы көрүшөт. Туугандарыма да сөз жагасың. Көрөсүң го? Аларды мени жакшы көрөм. Бирок жолугарда ушундай толкундана берем. Бултушка. Карасаң кандай сонун бала. Сонун келе. Карачы, кичинекей. Кичинекей сонун экен. Бирок бул сонун дечи, бирок кечинде баары башталат да, өкүрүп, бакырып, ыйлап, тынчыңды албайт да. Ага дагы мындай бакканга даяр болуш керек да. Сен мисалы даярсың? Албетте даярмын. Ар бир аял бала төрөп наристеге өмүр берет. Менчи жок дегенде эле 3 төрөйм. Андан кийин дагы төрөйм. Буюрса. Сенчи? Сен даярсыңбы? Мен деле даярмын. Ошондо иштеген жериң дагы бала бакча, үйүбүз дагы бала бакча болот экен да. Кудагый. Айзада биздин байлыгыбыз. Болсун айлана. Ушундай келинчек алып берген, мыкты келинчек алып бергениң балама рахмат. Болсун Айзада силердин үй бүлөгү ак жолтой келин болсун. Айтканыңыз келсин. Жакшылыктар болсун айлана. Айзада менен таанышканды чыдамсыздык менен күтүп жүрдүм. Эми достошконго да үлгүрдүк. Oğlum, azırkı учурда үй каткатын жакшы кызды табыш өтө эле кыйын. Ооба. Айзада биздин кызыбыздай эле болуп калды. Алдыңга кетейин. Ай, Азамат. Эми тойду тездеткиле айланайын. Биз деле небере көрүп мындай багалы да анан. Апа. Башкасын билбейм. Бирок небереңерди сөз багасыңар. Багабыз айлана. Ne oldu Ayzada? Emne oldu? Azamат götür. Жаткызчы диванга. Жүрчү кой аңа кетейин. Ай. Жанагы менин майлуу мантуумго дейм я. Ошондо болдуго дейм айланайын. Жок апа. Мантуң сайбайдан болупту. Кээде ушинтип ооруп кайра тарап кетет. Алдыма кетейин, тарап кетсе экен айланайын. Ай, Назгүл, ай сен медиктин окуусун окуп атпайсыңбы? Кел, карап көрчү. Кел, карачы айланайын, карачы. Карап көр. Жүр, Азамат, биз сияка барып туралы. Жүр. Ай, жүр дейин бас. Кандай калды? Сокур жегмескенби? Жок апа, эме кош боло окшойт.
Сен де мени уят кылайын дедиң бир. Өзүнчө жаныңа жолотпой. Кыз болуп сопу болотпаңбы? Жол бербейсиң. Ичиңдеги кимдин баласы? Жол бербейсиң. Же, Азамат каякта? Ал апасы экөө коридордо операция бүткүчө күтүп отурушту. Аябай сарсанып алышту. Эшикке чыгып кетишти окшойт. Келип калат азыр. Ой, аябай жүрөгүмдү түшүрдүм. Же, сарсанап алганыңызчы? Мен тирүү калдым го. Деги эмне болду? Неге мындай болуп калды? Кандай эмне болду? А Кудай. Эми эмне кылам? Кантип жашайм? Ушуну менен келечегим талкаланып калабы? Canım, эмне тултуп отурасың? Айша тете менен ойнобой жатат. Ой, сен десе. Бар жактан кычан алып келе алчы. Кенедей кызга да ушинтесиңби? Ал мындай акыбалыңа күнөөлүү эмес да. Баары жакшы болот. Сага да жакшы адам жолугат. Мен эч кимге керегим жок. Чындап сүйгөн адам сен кандай болсоң дагы ошондой жакшы көрөт, ошондой кабыл алат. Бир боорум мен, жаным, күчүгүм. Мен дагы. Көңүлүңдү оорутканыма кечирип койчу. Тарынбачы. Баса, практикаң кандай болуп атат? Кошмар. Неге? Башым жарлайт. Балдарды жакшы көрүп иштегенмин. Эми клубумда келип, иштегим да келбей калды. Не болду? Тажаттың ба? Болды, илама. Тажаттың. Кечирип койчу мени. Сенде да күнөө жок. Апаңда да жок. Не болуп атканын өзүм да түшүнбөйм. Таш боор болуп кеттим. Гир. Кандайсың? Жакшыбы? Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Зухра Егеновна, эмне үчүн кичинекей нарастелерди, адинелерди таштап кетишет? Эми Айзада майган ар кандай кырдаал болот да. Бирок биз аларды соттогонго акыбыз жок. Кээ бир кыздар балдарын төрөп
төрөт үйүнө таштап кетишет. Кээ бирлери бага албайт, шарттары жок. Эми ар кандай учурлар болот да Айзада. Бул өтө ташбордук. Зухра эже, мен эгер балалуу болсомчу, мен ага баарын берет элем. Айзада, алтыным, эмне болду сага? Менимче сага бир нерсе болгон го. Кой. Башыман далай тагдыр өткөн. Бирок мен эми түшүнүп атам. Кандай мен бактылуу аял экенимди. Канчалаган наристелер мени апа дейт. Бул бакыт эми эмне? Рахмат эже. Мага көңүл буруп укканыңызга. Кичине жеңилдеп калдым. Эчтеке эмес, Айзада, мен ченем баары жакшы болот. Буйрса. бар екенін ұмытып қалып тұрмын. Сіз бұл жаққа ма? Бұл жаққа да биліктер бар. Келіңіз. Осында сіз балдарға берек алып келдіңіз. Мен приедем. Бірақ балдарға жағат болсы керек. Сіз жақта істейсіз бе? Ооба, мен бұл жақта практикадамын. Ушул жақта қалып іштесем деп ойлап атам. Албетте кабыл алса. Сізді сөз салады деп ойлаймын. Анткени балдарға болгон мерең сізде бар екен. Баса, мен атым Жаппер. Айзада. Дайым мереке жарайсың. Қойыңызшы. Саламатсызбы? Расып келбедің бе? Өкіңір таныштырып қойайын дедім эле. Бұл біздің демеурчү досубуз Ратмир. Дайым бізге жардам берип келет. Ремонт болуу, же башка муктаждыктарыбызды жабдыйт. Өзү жаш болсо дагы өтө жүрөгү кең жигит. Сукдай келген қойыңызшы. Тең жүрөк силердики. Бул Айзада, биздин практикантка кыз. Окуусун бүткөндөн кийин бизге келет дешет. Мен айтпадым беле, сиз бул жака керексиз. Өкүңөр таанышып алдыңар беле. Эми Айзада сага жеңил болот. Ратмир бизде 2 жума жүрөт, жардам берет бизге. Ошондо курьер экенсиң да. Келіңіздер. Ким келди? Кандай? Аскин киебалы? Байкиңе барасыңбы? Берсең ба? Чече. Gel mama gel. Mama gelesin mi? Уже барбайсың. Mama gelir. Барбай. Şunlara gelmeysin mi? Gel. Gel oğlum. Барбайсың. Mama gel.
кенедей балдарга ушунчалык берилген жигитти биринчи жолу көрүшүм. Чын турчу. Чын эле. Эмне үчүн жардам бергиң келди? Анткени көп жылдан мурун мен ушулардын бири болчумун. Чын элеби? Мен эч нерсеге өкүнбөйм. Мени жакшы адамдар асырап алды. Өз ата энемдей көрөм. Мага болгон бүт жакшылыктарды көрсөттү. Мен да ушу балдарга өз сүйүүмдү арнап, көргөн бар жакшылыктарын көрсөтүп, бирөөгө керектигин сезсин дедим. Эң соң. Бирок мага жашоо ушунчалык акыйкат сезилет. Чарчамдысың ба? Жок. Чай ичиңчи. Бул гүл түшүп калыптыр го. Түшүп калыппы. Бул сага. Рахмат. Жактыбы? Жакты. Рахмат. Сагын биши. Жакшы болуптур. Эми эмне кылам? Кантип жашайм? Үйгө жөнөдүң ба? Ооба. Жеткирип коеюнбу? Жок, рахмат, мен жөө баскым келди. Айзада, киного барсак кандай болот? Бир аз эс алып калат элең. Чакырганыңа рахмат, бирок мен бара албайм. Үйдө иштерим бар. Айзада, түз сүйлөгөн үчүн мени кечир. Сен мага жагасың. Өзүң деле байкадың окшойт. Же сенин жигитиң барбы? Жигитиң бар болсо мен сени бошойтпайм. Жигитиң жок болсо мага шанс бер. Мен эч кимим жок. Сен мыкты жигитсиң. Сендей бала менен көп кыздар бирге болгусу келет, бирок мен эмес. Мен жакпаймбы? Жок, сен туура эмес түшүндүң. Болгону мен эч ким менен болгум келбейт. Таң калыштуу. Кыздар турмушка чыккысы келет го. Кыздар турмушка чыккысы келет. Бирок мен эмес. Кечирип кой, мен үйгө барышым керек. Рахмат, макул ата. Кир. Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Ой. Мынчалык эмне болду экен? Жаркылдап эле жүрөт. Бирок көздөрү мундуу. Сага Айзада ушунчалык жагабы? Ооба, жагат. Эми мен сага чындыкты айтканга акым жок. Бирок сен кандай адам экениңди мен билем. Айзаданын башынан өтө оор күндөр өттү. Жатынына соктоп, анда алдырды. Төрөбө сатка конуш кыз үчүн кандай кыйын. Ошонун айынан дагы Айзада депрессияга түшүп жашагысы да келбей калыптыр. Себеби ошол убакта турмушка чыкканга да даярданып аткан экен. Анан анын жигити дагы аны уккандан кийин таштап кетиптир. Эми баары түшүнүктүү.
Ажада, мен сен менен сүйлөшкөнгө келдим. Мен саған не керегім бар? Аялдық қасиетім жоқ. Білесің бе? Мен жан дүйнөм қандай жаралу. Мен қалп эле жашап жүрөм. Қалп эле күн өткөзөм. Мен башыман чоң кыйынчылык өттү. Мен эми төрөбөйм. Балалуу да болбойм. Білесің бе? Жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болот. Кээде ушу менен баары бүттү деп ойлоп, жашоону таштап койчу. Бирок жараткан Кудай бизге кандай мүмкүнчүлүк берди? Эгер мени багып албаса, мен кандай адам болот элем? Налыган, таштанды, өзүмчүл болмокмун. Бирок мен өзүмдү колго алдым. Сен кемчиликтүү болгоң жашоңдон да кымбатпы? Алтындарым мен, балалуу болушуңар менен куттуктайм. Эми экөөңөр ата энесиңер. Чоң рахмат сизге. Рахмат эже. Экөөңөрдүн бактыңарга күбө болгонума өтө кубанычтамын. Рахмат эже сизге. Ар бир наристе ата энелүү болго татыктуу да. Эч кабатыр болбо жаным. Сен 3 баланын энеси, голом күйчүсүң го. Эми бул гана башталышы.